Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү дене тарбия сабагында биз жип менен ойнолуучу оюндарды үйрөнөбүз. Өткөн сабакта мен силерге эскертип өткөндөй, тогуз коргоо сабагында берилген суроолорго ким биринчиден болуп жана туура жооп бергендер болсо жеңүүчүлөрдү аныктайбыз дегенбиз. Анда эмесе мен ошол жеңүүчүлөрдүн атын атап өтөйүн. Биринчилерден жана туура жооп берген окуучулар Амина Шайдуллаева, Нафиса Ибрагим кызы жана Нуркен Кутбединовдор. Булар эң биринчилерден жана туура кылып жооп беришкен. Биз аларга белекке шириндиктерди беребиз. Бүгүнкү сабактагы берилүүчү суроолорго туура жана так жооп бергендерди биз кийинки сабакта жарыялайбыз. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Бүгүнкү биздин жип менен ойнолуучу оюнубузду силерге көрсөтүп берерден мурда айтып өтөйүн. Ушул учурда силер үйдө отуруп көптөгөн китептерди окуп, негизги сабактар менен алек болуп, бир канча чарчаган болушуңар керек. Ошол эле учурда дене тарбияны дайыма сыртта чуркоо, турниктерге тартууну же башкалар менен өткөрөбүз десеңер, үйдө отуруп деле дене тарбияга жакшы катышсаңар болот. Алар ушул жип менен ойнолуучу оюндардын бири болуп эсептелет. Бул жерде силер логикаңарды өстүрөсүңөр, ушул жерде геометриялык бардык кандай фигуралар бар экенин билесиңер. Жана ушул оюн көңүлдүү жана жакшы убакытты, жакшы көңүлдүү өткөрүүгө аракет кыласыңар. Анда эмесе ушул оюнду силер менен чогуу көрөбүз. Анда эмесе, кымбаттуу окуучулар, биздин кийинки кезектеги дагы бир оюнубуз бар. Бул жип менен колго кандай түйүн түйүлүп калса, түйүндү оңой чечүү жолдорун чогуу көрөбүз. Биздин кезектеги оюнубуз поезд оюну. Колду жипке оройбуз. Биринчи баш бармак бул поездин айдоочусу. Экинчи сөөмөй поездин жүргүнчүлөрү. Ортоңку колубуз поездин рестораны. Аты жок поездин уктоочу бөлмөсү, вагону. Ал эми акыркы чыпалак бул жүк вагону. Биздин башкаруучубуз бардык вагондор бекен-бекенин текшерет. Айдоочубуз белги берет. Поезд кетти. Анда эмесе, кымбаттуу окуучулар, силер жогоруда жип менен ойнолуучу оюндардын бир канча түрлөрүн көрдүңөр. Силерге суроо. Ушул ойнолуп жаткан оюн учурунда силер кандай геометриялык фигураларды байкай алдыңар жана алар канча экенин аныктадыңар. Ошондой эле силер дагы ушундай ойнолуп жаткан оюн учурунда дагы кандай геометриялык фигураларды көрсөтө аласыңар? Жообун комментарийга калтырыңыздар. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Биздин YouTube каналга жазылыңыздар, коңгурочону басып кийинки сабактардан кабардар болуп туруңуздар.